Эми сындай албайбыз да эч кимдичи. Бул Бирок кандай ойлор адамды караңгылыкка жетелейт, мындай билимге болгон сүйүүсүн жокко чыгарат. бул деген жамасы кээде материалдык кызыкчылык. Менимче материалдык, себеби утурумдук өзгөчө мындай оңой башка жолдор менен, жанагы мыйзамсыз жолдор менен же башка жол менен оңой акча келген болсо, демек анан ушундай эле билимсиз деле акча жасайм деген дагы бул чоң эме кылат да. Эгер билим алып аткан болсоңуз, ал айтат да, эмне кыласың? Мен муну акча таап атпаймы дейт да. Бул ушул материалдык. Анан бактылуулуктун баардыгы эле материалдык эме менен өлчөнбөй калат да. Өтө эле бай болсоң бактылуу болосуң деген гарантия жок да. Ошого мен негизги эмелердин бири, себеби менимче ушу материалдык болгон кызыкчылык. Мисалы үчүн Финляндия жакында эле бир дүйнөлүк дагы мындай эме болду, сынак болду. Эң бактылуу адамдар кайда жашайт деген өздөрүнчө жакшы методологиясы бар. Ошондо Финляндия көп жылдардан бери биринчи орунда. Эмнеге дегенде, адамдар жалгыз гана материалдык мындай эме эмес, байлыкка умтулбастан бактылуу болууга, жашоого, турмуштан ырахаттанууга да үлгүрөт экен да. Ооба, Финляндиядачы бир статистика бар экен. Адам санына алып келгенде эң көп оркестрде ойногон дирижерлордун саны Финляндияда экен. Эмнеге? Демек, адамдар акчанын эле аркасынан чуркабастан, акча да керек, аны эч ким акча керек демес дебейт, акча керек. Бирок алар акчанын кулу болбостон, демек акча болгондон кийин мындай өздөрү дагы мындай рахаттанып жашоого да үлгүрөт экен да.